Саламатсыздарбы, урматтуу теле жана радио угармандар. Кайрадан сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Студияда мен Гүлнур Асанова. Назарыңыздарда Нур Санат программасы. Радиого жана телевизорго жакындаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Көптөгөн кыз келиндерге иш чараларды, сонун иш чараларды уюштуруучусу жана ошондой эле жеке ишкер, мотиватор десек болот. Мыкты айым Айзада Кожоева, саламатсызбы? Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Чакырууңуздарга рахмат. Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Бүгүн сиз менен жакшы бир темада баарлашалы деп турабыз. Бул ата эненин балдарга калтырган мурасы. Бул теманы укканда негедир баарыбызга эле ата энеден калган мурас дегенде эле материалдык мурас деп түшүнөбүз. Сиз айтып кетсеңиз, негизи бул ата энеден калган мурас эмне болуш керек балдарга? Ата эненин калтырган балдарга бул мурасы деп, мурас дегесе баягы байлык, акча, дүнүйөсү деген калып калган элдердин пикириндечи, өзү негизи балдарга эң биринчи тарбия. Ал тарбия кандай болуш керек десе, тарбия Аллахты тааныган, диний жактан ошол баланы тарбиялап коюштук менен кадыржан таба турган, көңүлү тынчтанып, ошол бакыттуу, бакытка ээ боло турган деңгээлде тарбиялаштык мурастарды калтырыш керек. Азыр эмне десе, ата эне өзү ким болуш керек? Тырышчаак, адеп ахлактуу, Аллахты тааныган, ар намыстуу, өзү тарбияланган эне болуш керек. Анан өзү тарбияланган мурасыны балдарына калтырыш керек. Ошо алгач эле балдардын тарбиясын айтардан мурун ата энесинин тарбиясын карашыбыз керек экен да, себеби дегенде балдарыбыз ата эненин күзгүсү деген чын эмеспи, туурабы? Алгач ата эне өзүнүн тарбиясы менен балдарга абдан сонун тарбияны көрсөтүп койсо болот экен да. Эмне үчүн азыркы учурда биздин коомдо агрессивдүү балдар көбөйүүдө да? Эмне себеби бунун себеби эмнеде экен? Билесизби, айтып бере аласызбы? Бул ошол темабыз тарбия болгондуктан эң негизги нерсе тарбияга такалат. Балдарды өзү эмнеге мындай болуп калды дегенде, азыркы күндө кандай десе, мына 70 жыл союз болду бизге, андан кийин азыр кеңирчилик болуп, мына диний жактан тарбияланып келе жатабыз деп өзүбүзчө аракет кылып калдык. Эми мына ушул жерде балдардын тарбиясы көбүрөөк көңүл бурулбай калды. Мындан канча десем, бир 10 жыл алдың такыр балдар мектепке да барбай калышты. Анан кайра окуу жайларына мектептерди ачып киргизбе, мына ушул жерде балдардын тарбиясына көбүрөөк көңүл буруштук бардык тараптан болуп калды. Каралыш керек. Себеби дегенде балдарыбыз ата энени көрүп тарбияланат экен. Ата энени көрүп тарбияланат экен. Көптөгөн балдарыбыз тарбиясыз баягы сыртка колдордо телефондор менен телевизордогу көрбөй калышты. Ошо телефондордон интернет биздин баягы балдарга болбогон убакыттарыбыз азыраак болуп, ошол негизинде көптөгөн балдар башка жактан тарбияланып кеткендигине байланыштуу деп айтам. Бул сиз ойлобойсузбу? Бул ата энелердин толук кандуу экөө бир үй бүлөдө тарбия берип өстүрүүсүндө эмес, тилекке каршы бул замандын агымы менен атасы же болбосо апасы башка чет өлкөгө мигрант болуп балдарды багалы деп эми тиричиликтеп кетип, анан ушул жактан балдар аксап калып ататпы деп ой келет экен да. Ооба, бул жагы да бар. Азыр көптөгөн биздин кыргызстандыктар мисалы көп мигрант болуп жүрүшөт.
балдарыны таштап коюп, ар кимдин колунда калып, тайкесинин, эжекесинин, таятасынын же дагы бирөөнүн колдоруна калып, балдар ушул дагы өтө көп себеп болуп турат. Баланы өзү ата эне өзү даярдаш керек, өзү тарбия бериш керек. Мгм. Сиз өзүңүз канча баланын энесисиз жана учурда балдарыңыз кандай кесиптин ээлери? Мен азыр 3 уул, 3 кызым бар. Кыздарым биз өзү негизи үй бүлөбүз менен ушул тигүүчүлүк жаатында иштегендиге байланыштуубу, кыздар балдар мына ушул жактан өздөрү бизнес ачып, ушул жакта иштешет. Чоң кызым дизайнер, Дайна Fashion бренд деп окуу жайын ачып, өзүңүздөр кабардар, ошол жакта ошол жак менен иштешет. Балам ошол соода жагында, соода тармагында. Ошол дизайнер кыз чыгарып берген товарларды ал сатат. Дагы бир кызым дагы Куран окуп, исламскийди бүтүп, азыр ал да жолдошуна кошуп жумушта ошо. Базар эмесин карап калдык да, бизге ушундай болуп калды. Себеби атабысы, энеси дагы ошол жакта болгон үчүнбү? Негизи Үчөөсү кичинекей, мектепте окуйт. Тигүүчүлүк боюнча, тигүүчүлүк өнөр боюнча бирок хадистерде келет экен да, жубайы жолдошуна жакшы кийим тигип берсе, бул өтө чоң соопка ээ болот деген. Ушуну укпадыңыз белесизби? Балким бейишке да чыгып калышы ыктымал деп. Чын ниети менен абдан сонун кылып, күйөөсүн өз колу менен тартуу кылса, тигип. Ушундайды укпадыңыз белесизби? Бул хадисти укпаптырмын, бирок баягы тигүүчүлүк жаатында баягы келет, баягы тигүүчүлүктө ошол кандай десе, жакшы нерселерди тигсе, кол тозокто күйбөйт деген келет да. Ал деген баягы кийимдерди тигиштикте да, мисалы тигүүчү болсо, мына ушул бул аманат эле, бул бирөөдүкү, мен бул муну тигип кийгизсем, ошол алган киши ыраазы болсун деген ниеттерге байлап да. Ошону билет экен ушул хадисти. Се дегенде азыр баягы жашоо тиричиликке байланыштуу дизайнерлер көбүрөөк товар өтүш үчүн ар кандай, чын эле сиз айткандай, ачылган, денеси ачылган, шариятка туура келбеген кийимдер тигип, ошо менен оокат кылышат да. Анан эми бул нерсе туура эмес экен да, демек буну мындай кескин түрдө токтотуп, эгер динден кабар болсо, дизайнерлер ошол шарияттын негизиндеги эле кийимдерди тигиши абзелби? Бул дизайнер дегенде кийимди биз кандай тигебиз максат болот да. Жанагы биз айтып аткан, жана мен айтып аткан хадистин маанисинде баягы некачественный кылып, брак кылып тигип койбоштук. Эптеп эле тигип деп кетип атат да. Жакшы кийимдерди тап келип, ачык чачык дегенде кийимдер бөлүнөт өзү. Сырткы кийим, үй кийим болуп, анан спорт кийимдери болот го. Мына ошон үчүн ага да биз эме койбойт да, дизайнерлер чыгарат. Бирок чыгарганда максаты каяка. Ошол жерде себепчи болуп каласың, сыртка кийсе болот деген өкүм берип койсоң. Бул үй кийим деп чыгарылат. Себебинде үйдө аял кишилер каалагандай кийим кийсе болот. Шарият кийимдерин тиккенде модага айландырып салбагыла, бул хиджаб мода эмес деп келет, бул жагынан караганда. Азыр болсо эми коомдо модага айланып баратпайбы? Ушуга кандай карайсыз? Мисалы, ошол эле сатуучулар заказ келсе, кардарларга ала беришет экен да. Анан ошондо же бул биздин коомдо, Кыргызстанда динге кайткандар азыракпы? Ошого байланыштуу болуп атабы? Мисалы, кескин түрдө жок, биз ушундай түрдө чыгарышыбыз керек, бул болбойт деп, же анда оокат өтпөй калабы, азыраак болуп дегендейчи. Себебинде карасак, мурданкы караганда салыштырмалуу, Кудайга шүгүр, бирок азыр кыздарыбыз жолго салынып көп эле. Бирок башка салыштырмалуу башка модага аз да. Ошон үчүн дагы айла жок модага айландырып тигип атышабы дейм да. Ал жагы да болушу мүмкүн.
бирок өзүнүн негизи азыркы күндө өткөндө дизайнерлер жолугушуп калды, чогулуп. Кызыбыз дизайнер болгондуктан ушундай кеңешке келип калды. Баягы ушундай кийимдерди чыгаралы, мындай шарият деңгээлде муслим аялдардын дагы сыртка чыкканда, конокко барганда баягы иштеген жумушуна ылайыктуу, кенен жана ыңгайлуу. Анан жана сиз айткандай кийимдер дегенде али биздин мамлекет коом даяр боло элек да. Көп элдер ушундай эле кийинишет да. Азыркы күндө көп айтылып келет, кайсы жерде эле жолук салынган мероприятиялар болгон жерде кыска кийбегиле, шым менен да кийип атышат. Баардык кийимдердин ошол өзү шарият деңгээлде дегенде Нур сүрөсүнүн 31-аятында кандай келген болсо ушундай кийинип, анан Асхаб сүрөсүндө келет да, узун кийгиле деп. Мына ушул буйруктар боюнча албетте биздин мыкты дизайнерлерибиз чыгара берсе, иншаллах кийимдер көп болот. Мисалы жана бул деле баягы тарбияга, баардыгы илимге, динге карап келет да. Баягы дизайнерлерибиз дагы иншаллах өздөрү ошого даяр болуп тарбияланып калса, иншаллах чыгарат экен. Өздөрү кеңешип, сүйлөшкөндө угуп мен сүйүнүп калдым. Себеби дегенде кээ бир мезгилдерде баягы өздөрүнүн баягы жаштардын ичинде дизайнер деп койсо, баягы ичиндеги ойлоруну, кыялдарыны чыгарат деп келет да. Качан динди толук түшүнүп, буйрук кайтарууларды билгенден кийин ошого ылайыкташып калат экен. Аллах айткандай болуш керек. Анан биз баягы азыркы күндө жолук салынып, эми келип атат көп, Аллага шүгүрлөр болсун. Жадап калбасын, анан качып калбасын деген келде акырындык менен жеткирип келе жатабыз. Баягы биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат экен го, динди таратууда, хадис бар экен, динди таратууда ар бир коомдон мындай ортосун алгыла дейткен да, баланс таратууда. Ошо сиз айткандай балким коркут үркүт албагыла, тажат албагыла. Демек, азыр эми мындай карасак, моданын кичине жерин алып, анан шариаттын жарымын алып аралаштырып турсак болот бекен дейм да, азырынча. Тарап, сиз коом даяр болгончакты, биздин өлкө даяр болгончакты. Антип айтсак дагы болбой калат да. Өзү биз жеткирүү боюнча Аллах Таала кандай буйруган болсо, кандай пайгамбар саллаллаху алейхи көрсөтүп берген болсо, ошондой кийиниш керек. Бирок биз айтып бара беребиз, элдер өзү даяр болот да. Баягы пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, акылдуу кишиге бир ишара жетиштүү дегендей, баягы адам коомду көрүп өсөт экен да. Адамда көрүү бар да. Ошол иншаллах эмне кылат десе, күндөн күнгө жылыш бар. Мен Аллага шүгүрлөр дейбиз. Себеби дегенде мындан 20 жыл алдын кандай болчу? Кийим такыр таппайт болчубуз да. Аябай кийимдер проблема болчу. Анан элдер да түшүнбөйт эле. Канча азыр альхамдулиллах. Кудайга шүгүр. Темага кайтып келсек, эмнегедир байкашыма караганда азыркы балдар ыйлак болуп атат да. Мындай чыдабайт, батыл ыйлашып, орусча айтканда сентиментальный болушуп атат го. Буга кандай? Буга эмне таасир берип атат? Баягы энелер балдарды тарбиялаштыкта баягы энеден кетип атат да бул жердечи. Баягы энелер боюнда бар мезгилинде дагы бул баардык нерсе, тамактануу, капа болуу, куса болуу, мына ушул нерселер дагы ушул балага таасирин тийгизет. Анан балдар менен сүйлөшүү жок. Баарыбыз интернетте, телефондо. Баардык интернетте. Мисалы бир сураса, үйгө конок келсе же бир жерге барып калса, балам алаксызсың деп азыр баардыгын көрөбүз, сотка берип коюшат да. Анан мен мына жакын эле бир кичинекей балага күбө болуп калдым. Аябай мындай сүйлөбөй калыптыр да. 3 жаштан ашып калыптыр, сүйлөбөй калыптыр. Жана кыңкылдап эле соткага болгон эмеси менен ыйлап, аябай өжөрлөнүп жатат. Демек, ката дагы деле энелерде. Бизде WhatsApp'тан келген билдирүү бар экен. Мен 3 эркек баланын апасымын. Үйдө намаз окуйбуз, жолуктамын. 6 класста окуган балам намаз окуп баштады. Ортончу баламды күнүгө намазга тургузабыз, 4 класс дейт. Жагы эртеби дейт, сизден мага бир кеңеш дейт. 4 класста
баланы намазга тургузат экен. 4-класс болгондо 10 жашар болуп калыптыр. Баланы өзү негизи 7 жаштан көрсөтүп келет, үйрөтүп келет балдарга. Анан 10 жашка келгенде намазды тур деп келет, бирок өзү негизи 12 жашка барганда алар баягы балык сууга кирип кеткендей даяр болуп калат да. Анан балдар дагы мындай урушуп эмес, айтуу менен, эгер эне өзү тарбияланган болсо, иншаллах, ата менен эне намаздын 5 убагын окуп, чынчыл болуп, намаз бул парз экендигини алардын көзүнчө аткара берсе, балдар иншаллах өзү даяр болуп калат. Ата эне Эртерээк балдарды дагы баягы динден качырып койбош керек да. Аларга үйрөтүп, аталар өзү негизи бир айда жок дегенде 2 жолу мечитти көрсөтүш керек. Мечитке болгон сүйүү пайда болуш керек. Мына ушул нерселерди көрүп эле бала тарбияланат, иншаллах. эң сонун. Миң айткандан бир көргөн дейт го. Ушул биздин өзүбүздү эле көрүп, ата энелерди көрүп эле чындыгында биздин балдар тарбияланат да. Ошондуктан мен дагы кошулат элем, 4-класстагы балаңызды туура эле кылып атат го деп ойлойм да. Иншаллах. 2 жыл калыптыр, 12 жашта өзү негизи намазга туруш керек, эркек киши деп келет. Ооба, балдар Балкатка жетти. Бул жашоомдо мен көрдүм, балдам биздин эркек балабыз азыр 27 кирип калды. Ошол намазга даярдап жүргөнбүз. Анан өзү айтып калчу. Мен иншаллах 11 жашымдан толук окуйм деп койчу да. 9-10 жашында туруп, турбай, кээде окуп, окуй. Бирок эмне десе, бизде ушундай үйдө адатка көнгөнбүз, намазга турганда бардык балдарды ойготуп коюу. Баягы ошого көнсүн депчи. Аллахтын жардамы менен 11 жаштан ал толук намазга баягы кирип кетти да. Ошо балдарды ошондой даярдап койсо, алар өздөрү аткарат да. Ал намаз окубаса, турбай, көнбөй окушум керек деген деңгээлге даяр болуп калат, иншаллах. Эң сонун биздин телефонубуз, WhatsApp'ыбыз иштейт 07 107 07 06 94. Билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Кызыктуу сурооңуздар болсо, же өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздө өйгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Биз аракет кылабыз жооп бергенге. Эми баягы тагдыр сүйлөгөндө адам мынчык албай калат деген сөз бар эмеспи? Анан эми жаш келиндер аргасыздан ажырашууга туура келип калат кээде. Ошол ажырашкан жалгыз боо энелерге кандай сиз акыл айта алат элеңиз балдарды тарбиялоо боюнча? Бала тарбиялоодо азыркы күндө аябай ажырашуу көп. Дагы эле эмнеге келип такалат десе, атасы менен энеси тарбияланган эмес булга чейин диний тараптан. Анан эми жамандар эмес, жакшылар да ажырашат деп келет. Бул Куранда аяттар келет, бул талак болот, нике болот, булар болот да. Эми жана аялдарда биз өтө көп күнөөлөр бербейбиз. Кээ бир диндеги аялга диндеги жок эркек туш келип калат. Диндеги жок аялдарга баягы тескериси эле ошонунчу. Анан балдарды тарбиялаганда өзү негизи ажырашуудачы аял менен эркек эмес, балдар жабыркайт да. Мүмкүн болушса, мен ар бир ошо жашаган үй бүлөлөргө ажырашпагыла деп айтат элем. Себебинде балдардын кандай десе тепкичи бир кыйла ылдый болуп калат да. Баягы ата эненин алдында өскөн башка. Анан балдар менен сүйлөшүүдө көңүл буруу аларга аябай керек болот. Себебинде аял киши балдарды тарбиялаганда ошо таятасы же тагасы, бир чоң ата, чоң эне, эркек кишилер болсо, мындай балдарга аталык тарбия керек болот да. Сөзсүз түрдө керек болот. Бул эмне десе, турмушта болуп турган, көрүп аткан окуяларыбыз балдарга ата өтө керек. Мен кээде айтып кетем да, бизге кайрылуулар болгондочу, ошол ажырашпай эле жок дегенде ата деген атыңар болуп турса деле, балдар баягы мектепке барабы, көчөдө жүрөбү, атам бар деп сыймыктанат экен да. Ошо энелер баягы балдар жарты болуп калды да. Көбүрөөк сүйлөшүп, аларга өзү динде болуш керек эне. Илим алыш керек. Жолук салынган аялдар эң биринчи өзүбүз Аллахты таанып, балдарга Аллахты таанытышыбыз керек. Аллахты таанытыштык менен биз кайсы жерде болсо тынчтык табабыз да. Ал эч жаман ишти кылбайт, иншаллах.
Жакшы. Ассаламу алейкум. Балдарды кайсы окуу жайга тапшырыш керек дейт. Балдарды кайсы окуу жайына тапшырыш керек дегенде, балдардын жөндөмүнө карап көрүш керек. Ал эмнеге кызыгып жатат. Себеби дегенде, мен айтып коюшум мүмкүн, мен баягы өзүмдүн кызыккан архитектор, тигүүчүлүк депчи. Бирок ал бала врач болгусу келер, же кыз косметолог болгусу келип атат. Өз кыздар ошол эмнеге кызыкса, ата-энелер болушунча жардам бериш керек. Дараметине караш керек Ооба. деп ойлойбуз, э? Ушул туура болот Ошо- го деме, баланын дарамети эмнеде, эмнеге кызыгышы кызыгат. күчтүү. Ооба. Ошого багыт көрсөтүп, колдоп, коштоп ошол багытка түртсө болот. Ооба, кээ бир эме көп жашына келип калган кыздар, келиндер, же апалар деле айтып калат да, мен убагында мугалим болгум келчү, мени ата-энем врач болгондуктан врач кылып койду. Мен ал кесибимди сүйүп иштей албай койдум депчи. Болот ушундайларчы. Балдардын ошол кайсы жагына кызыкса, ошол нерселер сатып берип, мисалы биздин бир кызыбыз зубной врач болом дегенде, биз ошону базардан издеп жатып таа бергенбиз да, стоматолог болом дегендечи. Себеби эмнеге дегенде, ал стоматологко 7 жашында барып кызыгып калат экен да. Ошол жагын эмне десе, ал көрүп, өсүп, ошонун артынан иштесе жакшы экен. Мына дизайнер кызыбызды дагы биз эмне кылдык десе, сүрөт, альбом эмне керек болсо ошону менен камсыздап келдик да. Ошон үчүн анын балким ошол жактан өскөндүр. Өсүп, андан кийин ошо өтө кызыгуу болсо, аракеттенип, ошол ийгилик жаратат деп ойлойм да. Ошондуктан сиз караңыз, суроонун ээси, Кудайым буйруса, сиздин балаңыз эмнеге кызыгат, ошого жол ачып, багыт көрсөтсөңүз туура болот да. Ассаламу алейкум. Биз энелер динден түшүнүк болсо деле көбүнчө балдарды бир жаман эшек деген сөз менен урушуп калабыз. Ушул сөздөрдү кантип айтпай калабыз дейт. Бул көбүнчө өнөкөт болуп калды апаларга үйдө. Ошол жерде деле дагы энелер өзү аял кишиге шариятта султандыкты, башкарууду берген жок дейт да. Аял кишиге балдарды тарбиялоону берген дейт. Ошол сөздөрдү айтыштыкта эненин оозунан чыкса, ал башка каяктан угат да. Атадан, энеден угат, үйдөн угат да. Бизде баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир ачуу келгенде пешенең чаң болгула эле деген дейт да. Ал дегени жай намазда болсун деген мааниде да. Анан баягы жакшы сөздөр менен айтып келет го, Кабага имам болгур деп, эмне болду десе, Кабага имам болду деп. Ырыскың кең болгур. Айтса ушул ооздон жакшы сөз да чыгат, жаман сөз да чыгат да. Адам көнсө болот ошол нерсени. Ал качан көнөт десе, дагы эле эне тарбияланган болсо. Биз өзүбүз тарбияланып, биз ошол жерде эмнени сүйлөсөк, мындай карасаңыз, үйдө бир маалымат болсо, балдар ошону айтат да. Бир маалыматты биз берет экенбиз да. Ооба. Демек, учурда сиз эшек деп айтып атсаңыз, анда бүгүнкү күндөн баштап, секундтан баштап жакшы сөздөрдү айтып аракет кыла бериңиз. Буюрса, балдарыңыз дагы ошол айткан сөзүңүздүн ээси болуп калышы мүмкүн. Жакшы эфир болуп атат. Сиздерге ыраазычылык рахмат айтабыз. Дагы андан кийинки суроого келсек, эмне үчүн ушул ата-энелердин ортосунда түшүнбөстүктөн улам балдар, наристелер жабыркайт? Мисалы, агрессия, ата-эненин апасына болгон таарынычынан улам, же болбосо бир катуу бир уруштан кийин балдарын катуу сабап салат го. Жабыркап атат наристелер. Эгер бул жабыркатыш эмнеге десе, мен кайрылы айтам да, ушул же биз ушул диний үй бүлөдө тарбияланып калып, же үй бүлөбүз менен ошол нерсе менен болгон үчүн баягы балдарга чыгарбоо керек да ал нерсеничи. Чыгарбоо үчүн эмне десе, баягы Аллахты тааныган киши, Аллах көрүп турат, бул Аллахтын аманаты, бала Аллахтан келген аманат, мен булга жакшы мамиле кылышым керек деп урушканды да көрсөтпөш керек да. Ата эми урушпайт эмес, бир аппак болуп жашоо болбойт. Жашоодо болот, өйдө ылдый болот. Бирок балдарга аны көрсөтпөш керек. Мүмкүн болушунча баягы тарбия ушундан кетет да. Биз сүйлөшүп алайык, балдарым.
деп аларды сыртка коюп, себебинде ошол ата эненин аркасынан өздөрүнү асып салган балдар болуп жатат, өздөрүнүн колдоруну кескендер болуп жатат. Мен буга чыдай албайм деп коомубузда мындай эми өткөндө бир кемпир апа айтты эле, ушу чыгарбай эле койсо болбой бекен интернеттерге депчи. Неберелерим көрсөтүп келсе аябай кооптуу болуп жатат деп. Өзү заман ошондой болуп турат да, себебинде биз энелер, аталар өзүбүз тарбияланып, өзүбүз ошол багытка катуу иштешибиз керек. Анан бир апа айтып атат, биз өзү жеткиришибиз керек экен баардык жерге. Өзүбүз эле даватка бара бериппиз дейт. Баягы 5 жылдан бери чогулуп отурат го кемпирлер. Көрсө жаштарды тарбиялашыбыз керек экен. Жаштарды кайтарышыбыз керек экен. Бала аманат экенин билиш керек. Жакшы. Балдарга калтырган мурас дегенди жакшылап түшүндүрүп бериңизчи. Аллах ыраазы болсун дейт. Эфирге кийинчерээк кошулсаңыз керек. Башында сөздү ошол менен баштадык элек. Негизги балдарга, ата эненин балдарга калтырган мурасы бул жакшы тарбия. Бирден бир вазипасы жакшы тарбия. Материалдык, байлык, бийлик бул эң негизгиси эмес. Туура тарбия берсек, бул эң жакшы мурас калтырган болот экенбиз деп айтып кеттик. Азыркы күндө баягы айбанды тарбиялагандай кылып эле, айбанды баккандай кылып эле, баягы картошка, пияз, эт, продукты баардыгы болсо эле, баары бар, үй жай бар, машина бар, отура бербейсиңерби деп коет да баягы. Тарбиялаштыктачы. Аны менен тарбия болбойт да. Анан баягы мурас дегенде мен ойлоп атам, баягы ата энеси өткөндөн кийинки мурастар болот го. Ошол нерселерди айтат да көбүнчөчү. Бөлүштүрүү мурасы. Ал эмес, бул эң негизги тарбия мурасы боюнча айтылып кетет да. Балдарга биз эмнени үйрөтсөк, ошону эле алат экенбиз. Себеби дегенде көптөгөн болуп атат окуялар. Бир тааныштар айтып калды баягы. Мен дейт, ушунчалык иштеп дейт. Түндө күндүз иштеп, азыр заман ошондой го. Баланы чоңойттум дейт. Ушунча аракет кылдым, кыз бала болчу дейт да. Эч нерседен кем кылбадым дейт. Аны иштетпедик дейт. Ал эмне деп эме болду дегенде, укпай калды бара-бара дейт да. Чоңоюп, анан турмуштан да кыйнады дейт. Күйөөдөн келип алып деле ушундай кайра-кайра турмуштан эне деген кыйын нерсе да баягы баланын аркасынан. Ошондо кыз айтты дейт. Силер мени ушинтип өзүңөр тарбиялап койдуңар. Силер виноватсыңар. Мен качан бир нерсени каалаганымда, мен кызыкканымда силер мени укпадыңар. Силер өзүңөрдүн досторуңарга, өзүңөрдүн аброюңарга, баягы общество бай болсо, бийлик болсо аброй болот го. Силер ошого эле иштедиңер, мага иштеген жоксуңар. Мага берген тарбияңар мен көрбөдүм. Мен силерден эмнени көрдүм дегенде, силер калп сүйлөгөндө, жаныңарда турганда азыркы убакытта, мынагы чоңойгон убакыттар болуп атпайбы? 10 жылдан бери ошол балагатка жетип калганда уже убакытка. Эме телефондо бирөө сураса, жок деп койсуңар. Ошо жалганыңар. Мен үйрөндүм, себеби дегенде, силер мени издеген урушуптур да, эмне үчүн мен звонок кылсам сен албадың, подружкаларыңдын жанында жок деп койдуң. Мен аны сенен үйрөнгөм деп, апасын ушунча кыйнаптыр да. Көрдүңүз, биздин мурастарыбыз эмне болуп калыптыр. Жанында турган жалганды мына көрүп атат да. Ошон үчүн телефондон звонок келгенде, кээ бирлер мындай мени жок деп кой дейт го, ошол дагы эң чоң күнөө каталардан да. Ачыгын эле айтып, мен бошобой жатам. Бир аздан кийин сүйлөшөлү деп ошентип айтса болот да. Ошентиптир да, эмне үчүн сенин дос кызың биз түнү күттүк, сени жок деп койду десе, жоопту караңыз. Ошол эң туура. Кыз кишиге кайсыл медресе бар, сунуштай аласызбы? Рахмат дейт. Кыз кишиге азыр Каныгүл деген устаза 169 конечныйге кыз топтоп жатат. Номерин калтырып коебуз. Андан сырткары дагы Рахат устазы дегендер бар. Ошолорго да кайрылсаңыздар болот. Абдан сонун медреселерде сунуштай алат. Эми бир дагы бир суроо бар да. Эки ата эне ажырашты, ортодо бала талаш болуп калды. Ошондо бала кайсы тарапта калыш керек? Шариятта кандай өкүм бар, же болбосо ошого хадистер барбы, аяттар барбы? Өзү Аллах Таала Куранда
мен унутуп калбайын деп 4-сүрөнүн 65-аятында келет да. Раббиңе ант дейт, ортолорунда келишпөөчүлүк келсе дейт, Аллах жана анын расулунан кайтмайынча чечилбейт дейт да. Ал Куранда келгенде бардык проблемалар Куранда чечилет. Баланы балагатка жеткенге чейин эненин колунда болот. Эненин тарбиясында болот. Балагатка жеткинчекти, Ал ажыратып, эме кылып, аны өзү тандайт да кийин, чоңойгондон кийин. Себебинде эненин мухаббаты балага болгон тарбиясы көбүрөөк. Бирок тескерисинче болуп да калышы мүмкүн. Энелер баягы жаман жолдорго кетип калып, андай мезгилде каралат. Ошо ким тарбияга ээ? Ким көбүрөөк динди тааныган? Ошол тарбиялап кете алат, балага багыт көрсөтө алат, эртең күнү бул баланын да жашообу чолок болуп калбаштыгы үчүн. Мен мындай бир уктум элем да, эгерде аял күйөөгө тейлик болсо, бала ошонун колунда тарбиялануусу туура болот. Эгер күйөөгө тийгенден кийин автоматтык түрдө ал тарбия берүүдөн кол үзүлөт деп айтылат экен го. Шариятта бул кандай? Бул шарият тамынтип чечип берген эмес. Мындай кандай десе, күйөөгө чыкса, балким ал күйөөсү диндеги, ыймандуу, мурунку атасына караганда дагы көбүрөөк Кудайдын парыздарын аткарган, коомдо бардыгын өздөштүрө ала турган, ошол балага мүмкүнчүлүктөр жетип, колдоо көрсөтө турган ата болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн болбосун да? Ошолор ошол жаңы атаны кабыл алып, өз баласындай кабыл алып, керек болсо мен көргөн учурларым бар болчу, турмушка узатып өз кызындай кылып, баардык жактан камкор болуп. Негизи ошол эгер талаш жүрүп жатса дейт да, аял киши турмушка чыгып атканда ошол эмеден укуктан үзүлөт депчи. Башка эркекке турмушка чыгып атканда анда атасына берген оң деп. Эми атасы кандай киши? Бул жактарында каралат да. Бул нерсе бул өтө назик эме, каралыш керек. Баягы эки жакты тең карап, ошол нерсеге кээ бирлер келип алып, бул жакта атасы карай албасачы. Ал өзүн эптей албаган эркектер бар. Баягы өзүнү эркектик, аталык деңгээлде баягы башкаруу жок болуп калсачы. Бул нерселерди баягы каралат. Эки жакты келдирип, булар үчүн өздөрүнчө чечүүчү маселелер болот да. Рахмат. Биздин WhatsApp номерибиз иштейт. Дагы эскертип кетели. 077 07 06 94 сурооңуздарды бере бериңиздер. Мээримдүү бала чыгыш үчүн ата энелердин эң биринчи вазифасы. Бир киши келип дейт дамылага, ушул балага кулагы азан айтып туруп, анан оозуна курма жедирип коюңуз, анан мага кантип тарбияны бизге үйрөтүп коюңуз десе, сиз кечигипсиз, 9 ай кечиктиңиз, төрөлгөн балагачы. Ошол жерден кетип атат, баягы аял үйлөнгөнгө чейин, күйөөгө чыкканга чейин, же келин алганга чейин кимдин кызын алат элең, кандай үй бүлөнүкү, аларда Аллахтан коркуу, Аллага болгон мээрим, балага болгон мээрим барбы деп энеге келет да тандоодо. Атага да энеге келет. Балдарга мээримдүү болуш үчүн аларга эне өзү исламда болсо, динди тааныган болсо, эненин мээрими чыгып турат да. Себебинен ал эң биринчи эле тамак баштаганда бисмилладан башталат. Чайды куйганда дейт, оң кол менен куюп, оң кол менен бергиле дейт да. Мисалы бизде сол кол менен куюп, оң кол менен берет го. Ошондо дейт, оң кол менен куюп, оң кол менен берип, адал менен тарбияланган балдарга дейт, эненин мээрими, ошолорго болгон мухаббатыны көрүп, баланын энеге болгон жакындаасы көбөйөт дейт. Жанагы айткандай эле, бир нерсени сураса кое турчу, токтоп турчу деп көп балдар ушинтип баягы эне менен экөөнүн ортосунда мээримдери сууп кеткен да. Мээримдүү эне, камкор эне албетте балдар менен
мен көп байкалып калам да, кээ бир энелер аябай балдарга мээримдүү болот да. Ушунчалык төгүлүп турган энелер бар да. Алардын тарбиясы ошол нерседе өскөн, тарбияланган да ошол боюнча. Ал мен ойлоп калам, ошо алда энесинен тарбияланган кыз да, Демек ал мээримге сугарылган ата энесинен. сугарылган ата энесине. Андан кийин ушул алган мээримин баласына жеткире алат да. Эгер өзү мээримге суусап чоңойсо, ал мээримди балага бере албаса керек деп ойлойм. Каяктан табат деп, баягы ушунчалык баягы суктана турган үй бүлөлөрдү көргөндө мен сүйүнөм да. Альхамдулилля, ар бир мусулман үйдө ушундай болсо, мээрим мухаббат болсо, балдар дагы башкача өсөт да. Балдардын үйгө баягы энесиге болгон үйгө ишеничи күчөйөт экен. Андай балдар көкүрөктөрү үйдө чоңоет экен, ишенимдүү болот экен. Анан балдарды тарбиялаштыкта сен менин баламсың, сен келечекте жетекчи болосуң, сен ата болосуң, кызды сен эне болосуң, сен эң мыктысың деп баягы баладан чыгарса болот экен да. Сен иншаллах эне болосуң. Кичинекейимизден канча бала болгуң келет, сен ким болгуң келет деген нерселер менен баягы көбүрөөк контакт болуш керек да, эне менен баланын ортосундачы. Өзү негизи көп убакыт эле балдардыкы көчөдө болуп калып атпайбы? Эртең менен мектепке алып барып салат. Эптеп эле баягы кутулсак болду депчи. Садикке алып барып салат, кечинде келет. Ушул күндө жаштарга айтат элем, балдарга болгон мээрим аз болуп жатат. Мээримди көбөйткүлө деп. Балдарды алдап тарбиялоо туурабы? Ал эң жаман нерсе болот, ошо алдоочу. Алдаганда өзү чынчылдык болуш керек да. Азыр мен сага конфет алып келем деп айттыбы? Алдап коюшат, мен сыртка чыгып келейин деп бирөөдү узаткалы болсо, азыр мен келем, бир нерсе алып келем деп же бир кетип атканда, бул бала эртеңки күнү жалганчыга айланып калат. Буга бир хадис деле бар болчу, унутуп калдым да азыр. Жакшы нерсени айтып алдасоло, мисалы. Айша энебиз экен, эмеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям турганда, бир жерге барганда эмеге ошо баланы азыр биз бир нерсе берем деп коет да, курма берем депчи. Анан берет да, карап турган экен. Эгер ошону бербегениңде жалганчыга үйрөтүп коесуң депчи. Көрдүңүзбү? Мисалы пайгамбарыбызга салаваттарды айтыш үчүн сен мынча салават айтсаң, мен сага эмнеге муктаж болсо ошоңду алып берем деп айтты. Бирок ошол муктаждыгын алып бере албай, кичирээк нерсени алып берсе болобу? Анда ага түшүндүрүп коюш керек балагачы. Балдар биз ойлойт экенбиз да, булар түшүнбөйт, билбейт депчи, алдап койсо болот деп. Жок, мисалы биз экөөбүз азыр сүйлөшүп жатсак, бул жерде кичинекей бала ойноп жатса, ал угат экен да. Угат. Анан ошол нерсени түшүндүрүп, мен сага моуну убада кылган элем, мен мүмкүнчүлүгүм жетпей сага моуну алып келдим деп айтыш керек да. Ачыгын айтып, үйрөтүп, себебинде Абу Бакыр Сыдыкты амин дешти, сыдык дешти, чынчыл дешти да. Эмнеге десе, ал ушундай чынчыл атка конгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амин деди. Ошол балдарга ошолор жөнүндө көбүрөөк айтыш керек да. Ошол өзүбүз ошого тарбияланышыбыз керек. Дагы эле айланып келип, эне тарбияланган болуш керек, ата тарбияланган болуш керек. Тарбияланган ата энечи алдай албайсың да. Могу жериңде дайым турат да. Бир нерсе айтардан алдың, мен ушуну аткара аламбы деп сүйлөйсүң да. Эгер аны билбеген ата эне айтып кое берет, андан чоңун да бешайт этип коюшат да. Бала күтөт анычы. Балдарда ушундай, алар биздей эмес да. Алар ишенчек, ишенет, күтөт. Демек, балдар менен бул наристе, бул эч нерсени түшүнбөйт дебестен чоң адамдардай сүйлөшүп, баарлашып, макулдашуу керек экен да. Ассаламу алейкум. Күнүмдүк дубаларды балдарга кантип үйрөтөбүз? Алейкум ассалам. Күнүмдүк дубаларды мына эң биринчи эле биз тамак ичебиз, Тамак ичерден алдыңкы дубаны үйрөтүп, тамак ичип бүткөндөн кийин сыртка чыгып атканда өзүбүз кошулуп айтабыз. Мисалы бизде эмне десе, өзүбүз дайым ла хавля ва ла куввата илля биллах десе, балдар ошону айтып көнүп калат да. Кайсы дубаларды айтып, кечкурун жатканда мен 3 чоң баламды ушинтип тарбиялагам, баягы жатканда чогуу баягы айтып,
жаткырып анан сүрөлөрдү айткыла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып жаткан Фатиха сүрөлөрүн, Ихлас сүрөлөрүн айтып, азыркы күнгө чейин эмне десе ушундай адат болуп калат да ал нерсе. Биз чогуу өзүбүз чогуу аракет кылабыз. Аларды жатта, мына соткада бар деп берип койсолар жаттабайт. Чогуу ал менен отуруп айтып, күндө адатка айландыруу керек. Ооба. Мисалы үйдө эмне кылат десе, аталар дайым тамак бүткөндөн кийин дуаны айтып, балдар да айтат. Айткандан кийин жакшы дуаларды берип, балдарга болгон ар бирине жакшы ниеттерди, каалоолду айтып койсо, үйдө ошого көнүп калат да. Туура. Ата эне, үй жай, байлык баарына жетип туруп, бир учурда көз жумушса, үйүндөгү мурасты талашып кеткендер бар. Бир туугандар арасы ызы-чуу болуп кетет. Тирүү кезинде эле бөлүштүрүп коюш керекпи дейт. Ушул мурас маселеси боюнча өткөндө дворго чыксам, бир чоң апа бар да, ал да ушул маселени козгоду. Аябай карасаңыз, заман баягы энемден, ата энемизден бир жакшы ошолордун бир тарбиясын, ошолордун дуасын алып калайын дебей, мурасыга гана ээ болушту ойлоп калды да. Ал нерселерди баягы кандай десе, ошол ар бир жердин имам чоңдору менен чечише турган маселе бул нерселер. Негизи мурас бөлүштүрүү боюнча биздин Куранда такдан айтылган аяттар бар, Аяттар бар, хадистер бар. Эч эле болбой баратса, эч эле болбойт эмес, Курандын эле аяттары аркылуу бөлүштүрсө эң туура болот деп ойлойм да. Кыздардын да акысы бар деп мурас жөнүндө келет. Баары жазылат. Ата эне көпчүлүк учурда акча табуу менен алек. Мусулмандардын бала бакчасы барбы дуа үйрөтө турган дейт. Азыр садиктерде көбүнчө эле үйрөтүп калды. Мусулманский садик деп койгон, барган жерде ошол жерде сундус садиги бар, таберик садиктер бар. Ошол жерлерде эмне кылат десе, киргенден дуасын айттырып киргизет. Анан балдар баягы мындай көпчүлүк болгон жерде жакшы үйрөнөт экен да. Чогуу, Чогуу кайталатат. Туура. Азыр бизде ата энесинин пенсиясына жашаган балдарга кандай дейсиз? Негизи шарият буга эмне дейт? Эми бала өзү негизи бала ал кандай айтылганы уже чоң киши балдарды айтышат да, үйлүү жайлуу болуп калып пенсия дегенде пенсия ойлоп атам. Ошол бала эгер ата эненин милдети эмне экенини, Лукман сүрөсүндө өзү бир аят келет баягы. Үктебе, ата энеңди кара деп келет го, тарбия келет да. Ошо динден кабардар балдар ата энени карайт. Анын пенсиясын жашабайт. Бул дагы биздин өзүбүздүн ката кемчиликтерибизден. Балдарыбызды баягы чечкиндүү болуп, тырышчаактык деп келет го тарбияда. Адеп ахлактуу болуп өзүбүзчү. Ошол каникул болгон мезгилдерде баланын кой сен койбагасың же болбосо бир жумушту иштегин деп ушинтип медреселерге бербей жатат ата энелер. Ошол жактан бир 2 ай болсо дагы чечкиндүүлүк кылып ошолор тарбиялашыбыз керек. Тарбияланбай калган балдарыбыз ошентиши мүмкүн. Эми катуу сүйлөсөм эми кечирем. Ошондой деп мен айтам да. Акылдуу балдар, тарбияланган балдар пенсияга карабайт. Ата энесине ажыга жөнөтөм дейт, умра кылдырам дейт. Алардын жаш өткөн сайын агаларга дуа кылып, "Я Аллахым", Куранда үйрөткөндөй, кичинекейимде кандай мени өстүргөн болсо, алардын караганда ошондой карагын деп аларды эс алдырат. Канча эс алуу жайлар бар. Акылдуу келин алып калган болсо, ал келин келген сайын апаларыны карап, тамак аша карап, кийим кечегин жогун алып берип, массаж жасап, ал башка маселе болуп кетет да. Бул суроого ушундай эле жооп. Рахмат. Кыз бала канча жашында турмушка чыгуу жакшыраак, окуу, илим алуу жакшыбы же турмушка чыгуу жакшыбы дейт? Мурда айтып койчу баягы кызды баягы күйөөгө тез берген жакшы депчи. Өзү негизи кыздын дагы ошол дагы туура эмес болуп калат экен. Биз кыздарыбызды окутуп, баягы турмуш тиричиликке даярдап, көңүл тынчтана турган деңгээлде күйөө көрсөк жакшы. Себеби дегенде баягы 16 жаштан, 17 жаштагы кыздарды берип коюп жатабыз. Алар эмне десе барган жерде кыйналып калып жатат.
Мен өзүмдүн жекече үй бүлөбүз эмне десе, кыздарды, балдарды окутуш керек. Себеби дегенде кызым бир жерге барып эне болот эртең күнү. Энелердин деңгээли балдардынан жогору болуп туруш керек. Балдар энени тоготпой кое турган убакыт бар да. Себеби сиз билбейсиз, сиз могуну түшүнбөйсүз деп калбаштыгы. Өткөл курак деп коет эмеспи? Ооба. Ошондой болбош үчүн эне акылдуу болуш керек. Эне илимдүү болуш керек. Эне баардык жактан өйдө болуп туруш керек алардын тарбия бериштиктечи. Акылы бийик болуш үчүн анын үчүн илимдүү болуш керек. Демек, окунуп бүтө калып эле турмушка чыгуу мен дагы өзүмдүн мындай бир оюм боюнча бул туура эмес деп ойлойм. Анткени жаш кезиңде, өзүң бала кезиңде төрөп, тарбияң деле ошол балалыктай болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан сиз айткандай бир аз болсо да илимге көңүл буруп, кеч эмес, эрте эмес, ортосун кармап турмушка чыгып кетиш. Ошо илим деген эки жакты тең алып кетиш керек да. Бизде кээ бирде диний жакты эле кармап, анан кээ бир окуулар болбойт деп коет. Мен ага кошулбайм. Окуш керек. Эки жакты тең бирдей. Аллахты таанып, ким мугалим болгусу келеби, врач болобу, кайсы бир себебинде керек. Аябай азыр гинекологдор эркектерде болуп кетпедиби? Бир убактарда кыздар жоголуп кетти. Ошон үчүн баардык жакка керек. Тармактардан илим алуу керек. Рахмат. Эки неберемди 9,5 жыл чоң ата менен эне карашты. Бири 12-ге, бири 10-го чыкканда тууган апасы алып кетсе, анан ала мурда абдан орой болчу. Азыр кандай экенин билбесе, бирок эмне болсо да өз энеси го берип койсо туура болобу? Эми балдар балагатка жеткенде же апасы менен же чоң атасы менен калган оңбу? Же өздөрү чечишкенин күтүү керекпи дейт. Балдар чоңоюп өз чечишкенин күтүү керекпи дейт. Апасы орой экен, өз апасы. Анан чоң ата чоң эненин колунан өсүптүр. Анан ошол чоңойгондон 12-ге чыгып, дагы бирөөсү 10-го чыкса керек. Эми өз энесине берүү туурабы дейт. Ал энеси бир аз орой экен да. Ошондой энеге берүү туурабы же чоң ата чоң эненин колунда кала берген туура болобу дейт. Же балдарга тандоо бериш керекпи дейт да. Деп мен ушуну түшүндүм. Энеси орой дегенде баягы эртең күнү балдарды кандай тарбияла алабы? Чоң ата чоң энесинин колунда эгер жакшы тарбияланып жаткан болсо, булардын кээ бир суроолоргочу биз баягы түшүнө албайбыз да. Баягы көзүң менен көрүп катыша албаган суроолорго балким туура эмес жооп берип коюшубуз мүмкүн да. Себеби булардын өздөрүнүн арасында баягы өздөрү жакшыраак билет бизге караганда. Себеби чоң ата чоң энеси кандай, апасы кандай. Биз азыр апасыга берсин деп койсок, эртең күнү чече албайбыз андай маселелерди. Алар өздөрү келишиш керек. Туура өздөрүнүн тандоосу менен, өздөрүнүн каалоосу менен, балдар ким менен болгусу келсе. Рахмат. Илгери балдарды көчөдөгү оюндарды ойноп, топуракка булан ойнойт элек. Азыркы балдарды ойно десең деп түшөт. Азыркы балдар бир гана телефон ойношот. Тарбияны сырттагы айлана чөйрө, ойногон оюнуда тарбия болот. Эмнеге азыркы балдарды айта алышпайт телефон ойнобо деп? Себеби дегенде өзүбүз тарбиячы болуп атпайбызбы? Кечке эле сотканы кармап турсак, демек ошол нерсе интерес, кызыктуу болуп атат алар үчүн. Туура мурда балдар сыртка ойноп, мен ошон үчүн атайын Россиядан бир китеп алдырганмын. Балдардын ал жерде оюндардын түрлөрү мененчи. Себеби менде неберелерим бар да. Баягы жакшы бар болгон экен, карантин болуп калды го. Мына ошол жерде ачып алып балдар менен ойнотуп, үйрөтүп, мүмкүн болушунчачы. Ошол нерсеге да биз көңүл бурушубуз керек. Азыр телевизорду жакшы көрбөй калышты эч ким. Ошо телевизорго эмне кылыш керек десе, баягы Куран аяттарыны, хадистер бар, ошолорду флешка менен киргизип коюп, аларга уктуруп, оюндар бар го. Оюндарга дагы алып келип берип, көрсөтпөсөк балдар ойнобойт. Сыртка чык десе бир кызык жок да сыртта. Телефонун ичинде бир биз баягы боштукту шайтан толтурат болуп, биз карабай койдук эле, сотка менен балдарыбыз алып койду да. Өзүбүз да ушу сотканын үстүндө олтурабыз да. Биз мисалы үчүн телевизордон сиз айткандай флешка менен
өзүбүз адатка айландырсак Куранды угуп, телефонду карабастан угуп, күндү ушинтип отура берсең деле бала деле кызыгып келип, апам эмне мынтип отурат деп келип кошо угуп, ооба ошол энеден алабы дейм да. ооба. А өзүбүз телефондон башыбыз чыкпай жатат, анан албетте балдарыбыз Биз ошо неберелерге ошондой түзүп койгонбуз. Баягы Курандарды коюп коебуз. Балдар кайталап жүрүп эле кичинекей неберелерибиз 3 жаштан уже сүрөлөрдү айта беришет да, алхамдулиллах. Азыр 4,5 жашар неберем баягы хафиздыкка даярдап коебуз, алхамдулиллах да. Баягы себебинде укканын кылат да. Карасаңар баягы телефондогу нерселерди уурап жатышат да. Булар аябай бат көнүп кетет. Биз бул жерде деле энелер мындай, бизде программа жок да. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир иш кылганда дейт, өзүнүн программалары болгон дейт. Ошондой ошол нерселерди эле биз баягы аят хадистерди эле жашообузга колдонушубуз керек да. Муну кандай кылсам, канткенде мен балам жакшы инсан болуп чыгат. Бул эмне үчүн эле каалабай жатат депчи. Биз баягы балдарга шахмат үйрөтүп койгонбуз. Шашки шахматтар болот го. Ал кээ бирлер айтат экен, ойногон болбойт деген. А бул эмне десе, балдардын өсүү боюнча. Убакыты менен алар ошону ойношот. Анан баягы турник, бардык нерселерди алар көрсөтүп бериш керек экен да. Болгон эле алар маалыматсыз калып калган балдарчы. Сыртта мурда бириден бири калганда чүкө ойношуп, топ ойношуп көрүп келе берген да. Азыр сыртка чыкса андай оюн жок да. Баары телефон. Баары телефон, сыртка чыкканда да телефон, мектепке барса да телефон, үйгө кирсе да телефон, тойго барса да телефон болуп калган. Ошон үчүн жок дегенде биз үйүбүздө ата-энелер телефонду чектөө, өзүбүзгө чектөө кылалы алгач. Баланы тарбиялоодон мурда өзүбүз тарбиялашыбыз керек экен да. Өзүбүз тарбияга муктаж болуп турсак, анан биз кайсы тарбияны биз балага беребиз? Ошону да ойлонсоңуздар. Китеп окусак, китеп окуйт. Ооба да. Ошо да көргөнү кылат да бала. Көргөн. Күйөөм баламдын көзүнчө уят сөздөр менен сөгөт, жөнү жок жерден кантип оңдосом болот? Күйөөнү эми кантип оңдойбуз? Баягы Аллахтан дуа кылып сураңыз, Аллах жардам берсин. Ошол сөгүнгөнгө жеткен даражага дагы бизге окшогон энелер күнөөкөр да. Себебинде аталар күнөөкөр. Биз тарбияланбаган ата-энеден тарбияланбаган балдар келип чыгып атат да. Мен себебинде кайнатабыз, кайненебиз мурдадан молдолор болуп келген, ошолордун үйүндө мен эч сөгүш укпаганмын да. Ошол поколениядан келип чоңоюп атат биздин балдар, кыздар. Аллага мактоо болсо эмесе жок да. Укпасаң укпайт экенсиң. Себебинде ал нерсе баягы жок нерсе да. Анан эмне кыл десе, чоң кыздар давкада окушту. Андан кийингилер азыр да мусулманский школдордо окуйт. Андай сөздөрдү булар билбей калышты да. Демек ошол кетет экен биринен биригечи. Анан күйөөдү тарбиялашты, Аллахтан сурайлы. Аллахтан сурабыз. Аллах гана түз жолго сала алат. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Себеби дегенде калыптанып калган, эми жок дегенде бир 30 жаштагы күйөө болушу мүмкүн. Эми 30тан ары аны тарбиялоо бир гана Аллахтын колунда деп ойлойбуз. Жакшы дуа Адам кылып, өзүн өзү оңдобосо, Аллах өзүн оңдобойт дейт. Аллах иман берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Турмушка чыккам, намаз окуп жатам, бирок күйөөм укпай жүрөт. Өз турмуштагы адам намазын калтырбай кантип окуйт, Алла ыраазы болсун. Күйөөсү намаз окубайт экен, өзү окуйт экен. Андай проблемалар толтура да. Ошол иншаллах мен ишенем, аял киши намаз окуй берсе, ошол окулган үйлөргө периштелер болот, дуаларды кабыл кылат. Баягы биз дуа кылып ниет кылыштыкта дагы баягы дуаны кылып туруп эле кайра да кылбай коет экенбиз да. Ошол ниет менен баягы Чарчабай дуа кыла беришибиз керек го. Чарчабай дуа кылышыбыз керек. Анан элестетип баягы дуа кылыштыктачы өзү адамдын кабыл алат да, мына угат эмечи бир кабарды. Ортоңку бөлүп берет. Анан аркасы кабыл кылат да. Ошол кабыл кыла турган баягы биздин ушундай Аллах Таала берген организмибизге иш жүзүнө жүргүзө турган ниеттерди биз иштетпей коет экенбиз да. Бир күн дуа кылып, 2 күн дуа кылып, кайра дагы ичимчисине келгенде балким таштап ошол сурап намаздарда кылсак албетте болот. Себеби буга дагы айтып сүйүндүрүп коеюн, бир тааныш кызыбыз болчу. Өзүнөн өзү эле мындай жакшы болуп, баягы дават угуп, намаз окуп, күйөөсү ишчү. Анан ошол айтып берчү да,
мен ушундай дуа кылып жатам. Мен күйөөм да намаз окуса, себеби бул балдарым атасы да. Мен аябай каалайм балдарым келечекте атасы алдыңкылардан болсо, динде болсо, баягы ниетти карасаңыз. Себеби мен биздин атабыз бардыгы балдарым атасы деп урматтаса, себеби бул ичип азыр жаман жолдо жүрөт деп ушинтчү да. Аллага шүгүр эмне болду десе, кийин айтып атпайбы, көрдүңбү, Аллахка жакын болуп дуа кыла берсең, Аллах дуаларыңды кабыл кылат деп. Азыр менин балдарым эң жакшы атасы, балдарым эң жакшы атасы дейт. Иншаллах Аллахым күйөөңүздү имандуу, такыба, сиздер сүйүнө турган инсандардан кылсын. Амин. Мен турмушумдан ажырашкам, кызымды жолдошума бербеймин. Кызым апам менен чоңойду, мага мээрими жок. Эмне кылсам болот дейт. Эми баягы чоң апалардын өзү негизи баягы кыздын тагдырын көрүп атып, ошонун кызымдын кызы куса болбосун деп жашы өткөндөр көбүрөөк балага мээрим төгөт экен да. Мындай байкасаңыз чоң апалар болот го. Балдарга болгон көбүрөөк мээрим менен баягы апасынын убагы болбоду, кандай десе жакын болуп калат экен. Эми кандай жолун табыш үчүн өзүңүз дин менен тарбияланып, кызды диний жактары менен көбүрөөк сүйлөшүп, баланы да мындай Аллах Таала берет да, баягы мээрим кандай Аллах өзү мээрим берсин. Жакшы нерселерди көрө берсе, бала жакшы жакка ажыратуулар иштей баштайт. Кыз баланыкы 9 жаштан, эркектерди 12 жаштан дейт го. Ошол мезгилде жакшы жаманды ажыратуу пайда болот экен да. Эгер анын мээримдүүлүгү, диндеги жакшы апа болсо, албетте апасына келет. Эгер апасынан жаман жактарды көрсө, себеби ал чоң ападан жакшы нерселер көрүп атат да. Анан баягы жакындабы алыстап калышы мүмкүн да. Балдарын ошол мезгилде аябай көңүл бурушубуз керек экен. Биз ойлобойбуз го. Алар ошол мезгилде мындай жакшы жакка, анан жаман жакка болуп калат да. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен апам менен жашайм. Азыркы учурда күйөөм менен. Апам ойлору келишпейт. Күйөөм менен кетейин десем, апам жалгыз калат. Эмне кылышым керек? Эгер никеде күйөө болсо, күйөөгө итаат кылат мындай жерде. Апасы түшүнөт. Баягы бизде Куранда келген эмес да баягыдай. Апаңа кетип кал деген жок да. Эгер мен болбогомдо, менден кийин эле силер күйөөңөргө сежде кылат элеңер деп күйөөгө итаат кылат, күйөө менен жашайт, апасын сыйлап урматтайт да иншаллах. Жанагы эме да эске келет экен баягы. Сахабалар кетип баратып күйөөсү аялына үйдөн чыкпа деп айтып койгондо, апасы өлөт, андан кийин агасы өлөт. Ошонун көмгөнгө узатканга да барбайт го. Анан ошол тирүүсүндө бейиштик деп айтылган экен да. Демек ушундан дагы айтсак болот. Ибрат. Күйөөңүз мыкты болсо, күйөөңүздүн айтканын кылганга туура келет. Айла жок. Күйөөнүн айтканын кылабыз, энелерге түшүндүрөбүз. Түшүндүрүш керек. Энелер да түшүнүш керек, Ассаламу алейкум. Кандай учурда күйөөдөн суранбай бир жакка барса болот? Суранганга ал жооп бербесе, телефон албай атасынан суранып бара берсе болобу кыздар менен дейт. Азыркы айткан биздин мудагы айткан жана сахабалардын окуясы туптура. Барба деди, барбаш керек. Уже жооп айтылып калды. Туура эмес болот, телефонуңузду алдап кетип калсаңыз. Ооба. Ошондой. Убакыт деген учкан куш экен эжеке. Келгениңизге чоң рахмат. Абдан сонун маек болду. 1 саат негизи жетпейт бизге. Аябай сонун дагы улантмакпыз, бирок тилекке каршы убактыбыз жетти. Келип бергениңизге чоң рахмат. Эркин сизге микрофон, эл журт менен коштошо алсаңыз болот. Баягы Аллага мактоолор болсун. Мен айтап кетерим, бардык ата-энелер Аллахты тааныйлы. Аллахты канчалык таанысак, ошончолук эле биз амал кылат экенбиз. Келечекте биз балдарыбызды бактылуу болуштугуну, ыймандуу, уккан, мээрим махабетке ээ боло турган балдарды кааласак, албетте өзүбүз тарбияланып, Аллахты таанып, балдарды Аллага таанытайык. Ошондо биз кайсы жерде болбойк, көңүлүбүз тынч болот. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө
жакшылык, мээрим, мухаббат болсун. Рахмат, келип бергениңизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эмки көрсөтүүбүзгө чейин сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен коштошомун. Студияда мен Гүлнур Асанова болдум. Жакшы калыңыздар.